ошол аялдардын яичниктердин кайра башынан калыбына келтирүү же болбосо эркектердин күчүн кайра жөнгө салуу үчүн дагы аябай пайдалуу экен да. Бул негизи эле сок нони бир гана ошол себептен эмес, эмнегедир мен көп отзывдардан көрүп атам, бул сок нони ДЦП менен ооруган балдарга көп рекомендация берип атышат. Нервный системанын клеткаларын калыбына келтирет экен, ошондуктан ошол сок нонини бир чекесинен бул сок натуралдык, эч кандай кошулмасы жок болгондуктан балдарга зыяны жок. Экинчи жагынан ошол нервный системага аябай пайдалуу экен. Ошондой эле боорду да жакшы тазалайт экен, кандагы глюкозаны нормалдаштырып турат экен, то есть сахарный диабетиктерге да жакшы болот экен. Бул сок нони дайым ичип жүрсөңүздөр териңиздердин абалы аябай жакшы болот экен. Сок нонини эмнеге дагы айтышат, ДНК уровеньде дагы ичсеңиздер болот. Себеби бала, эгерде беременный болсоңуздар дагы, бала түйүлдүктөн баштап ДНКсы бузулуп калат го кээ бир учурда. Баягы кайсы эмеден кийин бир доплерге түшкүлө, баланын нервный эмелерин көрөлү, анан өсүшү кандай болуп атат, кээ бир клеткалар өспөй калган учурда сиздерге айласыздан ошол беременности прерывать эткиле деп калышы мүмкүн да. Мына ошол сок нони ошол нерсенин алдын алат экен. ДНК клеткаларын ошол баштапкы калыңан баштап нормалдаштырып турат экен. Ошондой эле баягы булчуңдар болот го, организмдеги булчуңдар жылмакай болуш үчүн дагы ушу сок нонинин пайдасы аябай көп экен. Мен бир ОРТ каналынан жанагы жить здорово же кайсы жана путешествие жөнүндө бир каналында ушул сок нони жөнүндө атайын бир чыгарылган видеосун көрдүм эле. Ошол жердеги киши 98 жаштагы абышка экен, өзүнүн ушундай плантациясы бар экен да. Жалаң ушундай өсүмдүк өстүрөт экен. Анан жанында 6 жашар, 4 жашар балдар жүрүптүр. Анан тиги сурап атпайбы? Ведущийчи, бул сиздин чеберелериңизби же неберелериңизби депчи. Десе ал көрсө анын балдары экен. Демек ошо 98-90 жашта да болсо дагы күчүнү ошол балалуу болгонго мүмкүнчүлүгү бар болгон үчүн, ден соолугу чың болгон үчүн ошондой 98 жашта дагы 90дон ашкан жашта дагы балалуу болгонго мүмкүнчүлүгү болгон экен ал кишининчи.